3 финалист деп атабыз буюрса. Өз нелес болгон бир сет аябай жакшы болот. Утулуп калбайын деп элге уят болсун да. Керек болсо, эгерде Родина попросит, дагы эле чыгып беребиз дейбиз. Может, все возможно. Даже түнү бою уктабай чыкса дагы эртең менен күрөшүп коюшу мүмкүн ал балдар. Утушуң керек деп отуруп, бай адамды күйгүзүп калышы мүмкүн. Кыргыз эли турат тартыбызда. Мага кичине убакыт тапсырак болуп калды. Тайырдыкы ал дүйнөлүк чемпионаттан кийин эле жасалган. Эми келатат өзүнө. Эрназ да өзү айтып калчу эле ошо меники ар дайым ошо университетке түшүп келип калат. Мунусунда карасам дагы ошол оорураак сыяктуу эти. Эрназ Ардыкы мен ошол көргөндөн бери эч жакшы бир сетка жок дегендей постоянно эмеге түшөт да. Первые схватки у меня уже оппозиция хорошая. Чемпионат Азияга жардам көргөзүп атам да. Ошол көп стресс болбой элеспи деген. Жок, стресс жакшы эле, стресс болбой эле. Ассаламу алейкум достор, бул спорт хаб долбоору, менин аты жөнүм Бексултан Усеналиев. Биз Алга спорт комплексиндебиз. Бул жакта азыр эркин күрөш боюнча улуттук курама команда машыгып аткан кезде биз Атай Ушага келдик. Азат Мирахимовдун уруксаты менен. Жана машыгуу кандай болду, даярдыктар кандай болду, Азия чемпионатынын алдында негизи эле биздин эркин күрөш боюнча курама командадан эмнени күтсө болот? Ошол тууралуу бүгүн билебиз. Чогуу биз менен болгула. Лайк, комментарийди калтырганга унутпагыла. Давайте, кеттик. Азат ага, эми биринчиден сизге ыраазычылык ушул бизди кабыл алганыңыздарга. Бул биз үчүн өтө маанилүү, анткени эртең мынакей башталып атат. Негизги мелдеш эркин күрөш үчүн анан кыргыз эли аябай күтүп аткан кези. Менин оюмча сиз дагы өзүңүз да толкунатып күтүп атсаңыз да керек ушул күндөрдө. Чоң рахмат, Бексултан, кош келипсиңер. Жакшы маанайбыз. По плану эле даярданып келдик ушул күнгө. Бул ушул жылдын эң баягы негизги старттардын бири болуп эсептелет. Тем более өзүбүздүн Кыргызстанда Бишкекте өтүп атат. Эми толкундануулар болуп атат, албетте. Баягы өзүбүздүн жакшы жигиттер үчүн жакшы күрөшү менен баягы күйөрмандарыбызды, элибизди, жерибизди сүйүндүрөбүз деген ниетте. Негизги могу эгерде жалпы эсебинде баа берсеңер, балдардын азыркы учурдагы абалы кандай, оптимал абалы? Буга чейин ошо по плану календарь менен келе атабыз. 5 этаптуу окуу машыгуу жыйын өттүк, алардын ичинде эл аралык старттарыбыз дагы бар, мелдештер. Биринчи машыгуу жыйыныбызды Көлдө өткөздүк, жалпы физикалык даярдыкты. Андан кийин специфический килемдин үстүндө Дагестанда бардык. Дагестанда килемдин үстүндө жумуштарды ошол жактан машыгып келдик. Андан нары рейтинговый турнир Албанияда өткөн. Азиянын астындагы ошол жерге старт жигиттер ошол жерден күрөштү. Азыр эми Кудай буйрса оптималдуу формасына келди деген ишеничтебиз. Өздөрүнүн баягы кыймыл аракеттери, настроениялары көрүнүп турат уже. Кадимкидей жакшы. Анан дагы бир суроодо, быйыл өзгөчө Кыргызстан чемпионаты өттү. Эртерээк болду да. Анан кийин ушу курама эртерээк даярдана алсын деген бир ой менен кылган окшойт деп. Анан кийин негизи кандай баа бересиздер ушу чечимге? Кыргызстан чемпионаты эртерээк өттү го декабрда. Өзү регламент боюнча ошо жылдын аягында өтүлөт экен чемпионат. Мурун ошол жылдын башында өтчү да ошо. Жылдын башында ошол бул жерде бир нюансы ошол баягы каникул болуп кетет эмеспи, жалпы элечи. Анан ошол учурларда баягы командировкага, наркы берки кагаздарга бюджет бөлүнүшүнө бир аз ыңгайсыз болгондуктан ошол декабрь айында өткөзүп эле календарный планды наркы жылга ошол жылдын эски жылдын эсеби менен жаңы жылдыкын өткөзгөндө бизге бул ылайыктуу келет экен да. Кыйналбаш үчүн. Ата мисалы тендер жазында ачылыш керек болот, жазга чейин мисалы биз мындайча айтканда толук кандуу бюджетибизди колдоно албай, мисалы федерациянын акчасы менен кетип, андан кийин карызды жаап, ушундай эмелер бар экен да, баягы кыскача. Ыңгайсыздыктарчы. А сиз үчүн, спортчулар үчүн мындай көптөй айырмасы болбосу керек же болдубу мындай? Жок, наоборот. Жакшы болгондо, эртерээк өздөрүнө келип, айырмасы канча көп болсо бир 20 күн эле экен да. Азыркы учурда ошол курамадан мындай жаракаты барлар балдар жокпу мындай? Абалдар кандай? Кудайга шүгүр жакшы, жаракат жок, эч кимдин жаракаты жок. Болгону азыр салмактарды эле жасашып атат жигиттерибиз. Так жаракаты жок. Ошо бир гана эми өзүңүздөр билгендей Билал жаракат алып калды. Бирок анын эски жаракат экен да, алчы бир 30-40% кармалып турган, по-любому жасаш керек болчу дейт. Анан аны бул Азиядан алып эле жасатып салдык. Андан тышкары Тайыр дагы курамага кирген жок, ошону айтып берсеңиз болот. Тайырдыкы ал дүйнөлүк чемпионаттан кийин эле жасалган. Эми кел атат өзүнө. Эми иштеп, машыгууга эми кирип атат процесске. Чемпионатты да кой берди, бул Азияны да кой берди. Быйылкы жылга ошол эки жигитибиз кийинки старттарга чыкчу дейби же? Албетте. Ушул жылдын биз ойлоп атабыз, могул жайында уже эл аралык турнирлерге коебуз деген ниетте уже. Мен ойлойм, ошо может быть Азия оюндарына келип калат балким. Андан тышкары эгерде ошо спортчулар айтсак, качпай калгандар жанагы ошол эле Алмаз Мамбеков дагы жок. Мына көрүнбөй кетти ал.
Ал эми чемпионатта комплектованияда барды. Комплектованияда балдарды сбордо ошол комплектование менен алып жүрөбүз. Анан өткөнкү бир сборубузга катышкан. Көлдө өтө турган, көлдө өткөнчү. Анан эми бул жерде дагы финансовый бир аз неме болду, кыйынчылык болду. Финансовый дегенде эми баягы өзүбүздүн тиякта баадан тышкары мисалы суммасы көбүрөөк экен да бул жерден. Анан кийин мисалы биз 30 баланы алып келе турган болсок, эми 30 баланын баарын алып киргенге мүмкүнчүлүгүбүз жок. Азияга күрөшчү жана алардын ыңгайлуу соперниктерин эле өздөрү менен алдык болду. Кээ биркилер ошентип баягы кирбей калып атат. Анан могу курамга мындай кирмек, бирок ошо кирбей калды акыркы учурда ошол мындай башка спортчуга сиз көңүл бурдуңуз, ошо барбы ушундай бир спортчу да? Экөө бирдей эле мындай алганда, жалпы алганда, бирок ушуга басым кылдык, ушу акцент ушуга кылдык деген ким бар? Азыркы могу чемпионат Азиядагы ошол биз эми 65 салмактагы ошол Билалдын баягы жаракатына байланыштуу Кахаров Рустамды. Кахаров Рустам чемпионатта 70 салмактада экинчи болду. Анан буга чейин дагы 65те күрөшүп келген, эл аралык турнирлерде жаштар арасында дүйнө чемпиону. Анан тажрыйбасы ошо агайларыбыз менен кеңешип жеткиликтүү деп ынандык. Ошол себептен эмени 65те ошону койдук. Болбосо бул эмеде 65 салмакта Билал болчу. Шарип уулу Билал. Чемпион республика. Бирок аныкы жаракат болгон үчүн Аныкы жаракат болгон үчүн ушундай. Түшүнүктүү. Анан кийин бул чемпионат ошол Кыргызстанда өтүп атат. Башынан ошо бизде эмес болчу, бирок анан кийин чечим болуп Кыргызстан өтмөй болду. Бул биз үчүн, ошо сиз үчүн жеке, анан биз спортчулар үчүн кандай мааниге? Эң биринчиден эми албетте бул биз үчүн сүйүнүч, биздин өзүбүздүн күрөш түрү дагы өлкөбүздө популяризациясына эң биринчиден ошону менен бирге чоң жоопкерчилик дагы бар. Анан биздин балбандарыбызга бир жакшы, кандай десем, башка каршылаштарга бир кадам алдыда деп ойлойм. Анткени любой кандай гана мелдеш болбосун, эң биринчи этабы бул акклиматизация да, кайсыл жерге барбасын. Бала ошол акклиматизацияны туура адаптация болуш керек. Ал эми бул жерде өмүр бою аба ырайы, ошол дем алып жүргөн, ичип жүргөн эле суу, мисалы ал акклиматизация деген преграда жок жигиттерибизде. Ошол жактан мен бир плюсу бар. Анан элдин да колдоосу болуш керек экен. Албетте, элдин колдоосу албетте. Мына булардын баары мен ойлойм ошо баягы айтып атам, дома сени помогает деп коет эмеспи, ошол окшойт да. Баарын бириктирип, элдин күйөрмандардын, элдин колдоосу, жана аба ырайы, өзүнүн акклиматизациянын преградалары жок. Анан каршылаштар тууралуу эгерде айтсак, биз байкап атабыз, ошол биздин курама биргеликте башка дагы Бахрейн менен, башка Монголия менен да чогуу биргеликте машыгып ошо болуп атат. Негизи эле атаандаштар кандай келиптир, ошол эле лидер болгон Жапония, Ирандар кандай келди? Заявканы карадык. Ошо бардык рейтингдеги турган баягы бардык спортчулар келишти. Оңой болбойт. Кандай десем, эң жогорку деңгээлдеги Азия болот деп ойлойм да. Бул именно эркин күрөш азыр заявкалар боюнча. Анан сетка чыгып калды. Белгилүү болду, атаандаштар сеткаларды карап, кимдики оорураак болуп калыптыр, кимдики жеңилирээк болуп калыптыр деп айтсак болот. Эми азыр кандай десем, жалпылаштырбай эле коелук. Балдардын өзүнө дагы мындай эме болсун. Кандай эме болбосо дагы, сетка болбосо дагы жигиттерибиз менимче даяр, күрөш чыгыш керек, өзүнүн баягы астына койгон задачаны аткарыш керек. Ийгилик болот деген үмүттөбүз, буюрса. Чемпион болгон келсе баары уч кексин да ошолар. Кандай гана сетка болбосун, жеңилдикти истебегенге аракет кылайлы. Кыйын болсо ошо кыйын өтүп анан жеңсе дагы таттуу болот дейт го жеңиштин. Бирок жана Эрназдар өзү айтып калчу эле, ошо меники ар дайым ошо оор сетка түшүп келип калат. Мунусунда карасам дагы ошол оорураак сыяктуу эт. Эрназардыкы мен ошо өзүм көргөндөн бери, байкагандан бери мындай эч жакшы бир сетка жок, мындай постоянно эмеге түшөт да. Ошого ылайыктуу дейм өзү дагы. Баягы психологический дагы, көрөшү дагы баягы коркунучсуз эмес. Негизи бир чемпионаттын алдында бир план коюлат да, задача коюлат. Негизи эгерде сыр болбосо, план кандай коюлду, ушул чемпионатка кандай задачалар коюлган? Ушул чемпионатка канча медаль, Азияга канча медаль деген дагы 3 финалист деп атабыз буюрса. 3 салмакта финалист, 3-4 салмактан дагы призерлор орунга илинет деген ошондой прогнозторубуз бар. Эми бирок аттарын пока айтпай эле коелук ачык. Бирок агайлар менен, жалпы федерация менен, ДВС ошолор менен биргеликте жалпы мындай алдын ала прогноздор болот.
Анан жанагы бар го, термин бар го орустарда темный лошадка дегенчи. Сиздерде барбы ушу курамада азыр сиздин оюңуз боюнча темный лошадка, эл балким ошого бир ставка койбошу мүмкүн, бирок ошодон чыгып кетиши мүмкүн. Бар. Биздерде ошого катышып атканыбыздын бир 2 жашыбыз бар. Ошолорду ойлоп атабыз. Темный лошадка болот го дейбиз деп. Ошол Рустам Кахаров болсо керек арасында. Байташев жакшы болот деген жигиттер. Окумактуу жыйында ушу тренировкаларда ким мындай өзгөчөлүнүп болот азыр? Барбы ушундай өзгөчө жакшы формада болот азыр деген? Определенный бир балабы жаган. Определенный бир бала болот го мындай. Азыр ушул өтө табында дегендеринчи. Сиз байкашыңыз боюнча. Мен бар эле табында бул Азия күрөшчүлөрдүн кимди көрүп атабыз? Орозобек аябай жакшы табында, Эрназар, Алмазулуу Бекзат, өткөндө өзүбүздө Абдымалик жакшы күрөшүп келди. Ошол жигиттер мен айтчу. Анан буга чейин да Шабаев жакшы дем алып калды уже. Болбой эле биздики бир аз неме эмеспи, Средний Горияга жакын эмеспи. Булар ылдыйда да бир аз Узбекистан. Азыр келип уже өзүнүн жеринде өзүнүкүндөй эле болуп калды. Өзү айтат, абазы жагып атат, жакшы агай. Бул келип да кадимкидей ушу салмактындай жанданса керек Эми бул учур буга чейин жок болчу да. Бул учурда буга чейин мисалы баягы Абдуллаев Мухаммад деген билесиңер болуш керек. Рахимов Бекзат, экөө да эми партнер. Эң негизги баягы өсүүнүн факторунун бири бул партнерлор күчтүү болсо, каршылаштарчы. Машыгуу айрыкча машыгууда. Рост сразу кетет да. Эми бул кошулду. Баягы конкуренциябыз дагы көтөрүлдү да. Бул 86-га эмес, мына Яков деген чемпион 92 да конкуренция берет. 97-ге да конкуренция бере алат мисалы. 3 весте камтып кетет да өзү эле. 3 өнөтен конкуренция берет. Анан Бекзат биринчи Азия чемпионаты, Бекзат биринчи. Негедир Бекзат Азияга күрөшүлүк, бул биринчи. Өзүн Кыргызстанда болду го ал дагы. Кыргызстанга катышып кетти. Жок, Бекзат ушу кызык болду да. Олимпиадага барды, Олимпиада медальга күрөштү, Дүйнө чемпионаты медаль алды, бирок Азия чемпионатына катыша элеккен деп. Бул демек бул салмакта ушунчалык мындай катуу конкуренция болгон экен убагында, Бул 57-61 өзү аябай баягы тынбайт эмеспи, аябай активность көп да, динамикасы күчтүү. Мен билишимче былтыр Угуев бар го. Заур Угуев да биринчи жолу Европаны утты. Ага чейин мисалы Олимпиаданы утты, Дүйнө чемпионаты, бирок Европаны утта элек экен. Сидаков да ошондой эле. Анан Орозобек үчүн да өтө маанилүү болсо керек. Бул өзүнүн салмагында бүт звездалар менен жылдыз менен баарын күрөшүп чыкты. Азия чемпионатын укканга да убакыт келди окшойт да бул. Өзү дагы баягы 3 дүйнө чемпионубуздун уттуң өзүң да утушуң керек. Сен немең келди дегендечи, очереден келди дегенде. Оорураак салмактарда биз эмне аксап келебиз да, мурунтан бери эле кыргыздарда биздики жеңил салмактарда бар да медаль. Оор салмактар быйыл кандай деп ойлойсуздар, кандай болот? Оор салмакта дагы деле суроо боюнча турат. Ошол вопрос көйгөйлүү болуп эле турат. Эми бул детский юношеский школадан башталыш керек да. Ошол жактан менимче баягы буларга отдельный бир өзүнчө бир программа менен иштелсе. Анткени эми чоң да. Вес салмактар оор, мисалы 7-8 класс балдар мен эскиде спорт школада иштеп жүргөндө упражнениялар болсо, 37, 45, 50лөрдү кыла турган упражнениялар аларда кылыш керек да, мажбур да алар. Жанагындай салмак менен мисалы 90, 80, 100. Анан 2 мал тем болду. Бир аз кыйналып калат. Анан көп кармалбайт. Кетип калат да. Баягы нагрузканы көтөрө албайчы. Мен ойлойм ошол себептен буларга кандай десем, өзүнчө көңүл буруп, өзүнчө программа составлять этип, өзүнчө иштеш керек. Мен жеке оюм да. Анткени булар тигилерге салыштырмалуу нагрузкасы бөлөк. Дене түзүлүшү да бөлөк. Малик, ну, во-первых, поздравляю, скоро начало нашего чемпионата Азии, и благо, что он проходит в Кыргызстане. Я думаю, для нас это очень важно, и для вас тоже, да, поддержка будет большая. Конечно. Да, и как подготовка прошла, если коротко, и как все за гонкой, все дела? Подготовка прошла, в принципе, неплохо, без каких-либо, слава Аллаху, без каких-либо травм, каких-то чрезвычайных ситуаций. Вроде нормально подошел, и я думаю, в субботу я постараюсь, по крайней мере, показать максимальный результат, который я смогу. Весовая категория конкурентная, очень конкурентная в целом в мире, одна из самых элитных считается. И на чемпионате Азии сейчас оппоненты, понятно, слабых нет, но если смотреть на сетка уже есть, какую-то оценку дал бы, там, первый соперник, предварительно, там, второй соперник в целом, оппонентам, самый опасный оппонент.
Ну, первый соперник известен, а второй это уже будет зависеть от того, кто выиграет. Первый известен, он борется за Бахрейн, Сайпудинов Хидир, действующий призер мира, чемпионата мира по взрослым. Да, он в 79 был призером. Это уже о многом говорит, о его высоком уровне. И я думаю, Сталкивались ли с ним? не, никогда не сталкивался, никогда не боролись, даже на тренировках. Будет интересно. Как бы дальше его пройду уже, если даст Аллах. Ну, как бы достойные соперники дальше тоже есть. Их много, и ни с кем нельзя расслабляться. С первой схватки у меня уже как бы оппозиция хорошая. Да, вот именно. Для кого-то это может быть, наоборот, какое-то, скажем так, тяжелое начало, а для кого-то тяжелое, но с последующим, наверное, лучшим результатом, да, потому что если буду выигрывать, да. Да. Если буду выигрывать, наоборот, как бы будут оставаться позади хорошие, которых я уже прошел. Но также есть верхний Газимпур, да? Газимпур, да, он является чемпионом мира на 92 килограмма. Но 86 это другая категория, и в ней он не был чемпионом мира. Так что, ну, как бы забегать вперед не хочу. Вот на сегодняшний день то, что есть, надо вот туда как смотреть. И все, а так, как бы, как будет идти, так и будет уже и настрой, и все, так скажем. На сегодняшний день вот Хидир Сайпудинов, его надо пройти. Посмотрим, постараюсь. Азыркы учурда атаандаштар делелеп калды. Ооба. Буюрса эми алдыда чоң мелдеш турат, өз элибизде, өз жерибизде. Менин оюмча бул дагы өтө мындай маанилүү дагы болсо керек. Бир жагынан жоопкерчилик болсо керек, кадимкидей. Абдан чоң жоопкерчиликти өзүбүздүн жерибизде, өзүбүздүн элибизде элге уят болбосун да. Сетка тууралуу эгерде кыскача айтканда, эми салмак сөзсүз түрдө мындай өтө атаандаштык оор салмак, дүйнө жүзүндө дагы, Азияда дагы сетканы көрдүк. Кандай баа бересиң? Сеткада биринчи эле ошо тажикстандык балуан өзү легионер, ошо Тажикстанга Якутиядан келген. Ал дагы жакшы, көп Россиядагы мелдештерде призовой орундарга ээлешип жүрөт. Буюрса аны утуп алсак, Завыхат, мен ойлойм ошо монголдук балуан чыгат деп, тиги жактан Кытай менен Кореяны утканы менен ошо монголдук балуан күрөшөт. Ошо мен ойлоп атам, монголдук балуан менен Завыхат буюрса утсам. Ана буюрса финал. Финал. Билбейм, финал ошо иранец менен японец ойлоп атам, экөөнүн бирөөсү чыгат депчи. Буюрса эртең колдон келишинче аракет жасап финалга чыкканга аракет кылабыз, иншалла. Кудай буюрса чемпион болгондон кийин бир сальто. Желекпен чыкса. Буюрса, иншалла. Ийгилик. Отур. Кандай болот андан кийин? Машыгуу көрөт атабыз. Кайнапсың биякта. Кадимкидей акыркы машыгуу буюрса бүгүн. Буюрса, Андан кийин эртеден баштайт уже. эртең биздин балдар күрөш баштайт. Биринчи күнү иншалла күрөшөбүз. Эртеңки ошо балдарга ийгилик каалайм. Жакшы деңгээлде даярдандык буюрса. Жакшы результат болот деп ойлойм. Атаандаштарың сетка боюнча кандай баа бересиң? Сетка Көбү ошол боюнча. оор болуп жакты деп айтып атышат. Өзүң кандай баа бересиң? Биринчи период свободный экен, а? Биринчи өткөзөсүң. Экинчи круг ошо нар жактан Куломжон, антиги Кытай менен. Кытай экөө чыгат экен. Эки уткан менен буюрса жолугат экен, а? Өтүп жүрбөн балдар дегендейчи. Ооба, экөө менен тең эле күрөшкөн балдар утса болот. Эртең буюрса иншалла. Буга чейинки кандай менет кылсак, ошо менеттин жыйынтыгы буюрса болот. Эртең ушу биздин кыз элин сүйүндүрөм деп ойлойм. Буюрса эртеңки беттештер биз тарапта болот деп ойлойм, иншалла ийгилик. Тиги сеткадан ким чыгып турбайсың финалга мындай прогноз катары айтсаң? Бул сеттен ушу японец сатпа деп ойлойм. Японец? Интервьюда айткандай болуп атат. Ошо кандай болуп калды? Орозбек кыла бергенде японец менен финалга чыксам жакшы болот деп аткан, а бул жактан Орозбек финалда жеңилирээк болсо болот деп. Орозбек бул жак сеткасы да жеңилирээк дейби. Буюрса анда Хасигава Бекзат финал деп тура алдым. Буюрса, иншалла дуа кылып бизге көрмөндүк кылып туруңуздар, иншалла. Барыңыздарга чоң рахмат. Канчада мээнеттин артынан биринчи Азия чемпионаты? Чоңор арасында биринчи чемпионат Азия. Биринчи чемпионат Азия, өз элинде дароо эле. Карш дегенде эле Кыргызстанда, Бул өз элибизде болгон бир сет аябай жакшы болот, анткени элдеринин, көрмандардын эмеси уже жетип атат десем жаңылышпайм да, уже мындай сезип атам да. Гректе көрүшкөндө барып калыптыңыз, арена бардыңбы? Аренанын жанынан өттүм, бирок ичине кирген жокмун. Көрүнөсүң ба? Ошо бир кирип койсоң мокта, өзгөчө атмосфера болот аяктачы. Элдер тим эле бир кайнап атышат, тим эле бир мындай сүрөндө көптөмөр көрө элек болчумун да негизичи. Башка мамлекетте көрүп алып мындай эми байкап атып, ушундай өтөт турбайбы? Ата башка жакта карасаң мындай өтөрөт го, дүйнө чемпионаты деле, мындай балликтер аз, Азия чемпионаттары аз, а биякта чынында жакшы сүрөн, Кудай көрсө эми ийгилик, Бекзат. Рахмат. Ишенебиз, эң башкы жаракатсыз. Рахмат. Кудай буйрса. Биз менен болуңуздар.
Бекзат колдоп койгула. Достор, жанымда Элеман Додурбек уулу, убагында ошол дүйнө чемпионаты, Азия чемпионаты, Азия оюндарынын медалдын ээси. Азыркы учурда биздин улуттук курам команданын улуттукташтыруучусу. Элеман мырза, биринчиден кубанычтамын. Салам алейкум. Сизге ыраазычылык ошол бизди кабыл алганга. Анан карасам аябай өзүңдө иштеп, дагы деле формада экенсиң, Бар. Анда санда иштеп калабыз. Керек болсо, эгерде Родина попросит, дагы деле чыгып беребиз дейбиз. Может, все возможно. Даярдык Кудайга шүгүр, баягы жылдын башынан бери республиканы жыйынтыктап курама команда топтолгондон кийин жакшы эле болду. Канча бир международный сбор өттүк орто жолдон. Азыркы учурда уже биз финишный прямойдобуз. Эртең полустан келген аракетти кылдык, жыйынтык алакта аламын. Сен оюң боюнча прогноз бере аласың ушул чемпионатта биринчи кругтарга анткени сеткам бар белгилеп калды. Өзүндө көрсөм керек азыр, Негизи кандай болуптур сетка же жеребьевка? Жеребьевка чынын айтсам оңой эмес, Оңой эмес, Баарыбыздык оңой эмес. Бирок ойлойм, өз жерибизде өзүбүздүн жигиттер баягы кылган мээнеттин жыйынтыгын эртең көрүшөт. Анткени жакшы эле мээнеткеч баарыбыз биздин жигиттердин. Бирөөнүн мындай бөлө албайм. Баары мээнет кылып, жакшы чоң бир объем жумуш жасап келишти да. Ошон үчүн баарына эле шанс бар. Баягы эң башкы баарына шанс бар. Эртеңки күнү, ошол күнү өзүн кандай настраивать этет. Өзүн ошондон ойлойм баягы. Жыйынтык ошондон болот депчи. Жакшы настрой и психологический да настрой да бул жерде. Жана өзүндө күрөштүрөбүз билгенсиң, анан кийин негизи чоң старттын алдында, чоң ушундай мелдештин алдында кандай ошо өзүндү даярдаш керек, психологиялык жактан кантип иштеш керек, ошол бир күн калды деп кой. Эртең турнир. Түнү менен кандай өзүн алып барыш керек? Бул жерде ар бир бала индивидуальный. Кээ бир балдар, кээ бир жигиттер сеткасын көргөндө бир аз күйүп кетет. Эрте көрө болсо. Кээ бир адамдар ошол мотивирует этет. Эртең мен ушу менен экенмин деп баягы мотивация алып, даже түнү бою уктабай чыкса дагы эртең мен күрөшүп коюшум мүмкүн ал балдарчы. Ошо жанагы замотивированный болуп, ошол бала менен күрөшөм депчи. Ар кимки ар кандай, ар башкача. Кээ бирөөнө жагат, баягы сетканы эрте билип алган. Соперник если когда определится, ошо менен кандай күрөшөм уже, кандай десем, тактический моменттерди даярдап. Ойлойм, ар кимки индивидуально окшойт балдарыбыздыкы. Эми айтайын дегеним, бизде негизи спортто психолог деген жок. Анан кийин көп айтат да, ошо биздин психологдор агалар, анан айрыкча ошо улукмаштыруучулар дейт да, биздин психологдор деп. Анан ошо балдар менен ошо жактан дагы иш алып баратсыңар экен. Эми иш алып барганда үчөөбүз тең бул жерде ошо мен айтсам баягы бизде Илгиз деген агайыбыз бар, Азат агайым. Баарыбыз эле баягы балдарга колдон келишинче кандай десем, баягы изолировать эткенге аракет кылабыз аз калгандачы. Баягы кереги жок. Баягы немелерден, разговорлордон, кереги жок адамдардан. Кээ бирлер баягы өзүнүн ою боюнча жакшылык каалайын деп келет. Бирок баягы тескери болуп калышы мүмкүн да. Баягы адам давай сени кыргыз эли күтүп атат. Анан утушуң керек деп отуруп, баягы адамды күйгүзүп салышы мүмкүн. Кайра. Ошондуктан баягы ойлойм, баягы изолировать этип эле акырын балдарды баягы көп сыртка чыгарбай, өз убагында жатып туруп, режим кармап, ошо режим менен эле эң башкысы режим. Өзүңдө кандай болот? Абалыңдай. Мен оюмча ошол спортчуга караганда көбүрөөк да токтолуп атсаң керек кадимкидей. Ооба, азыркы эми кандай дейсиз, азыр тренер катары дейсизби? Мына чемпионат Азия эртең башталат. Азыр ошол өзүңдүн ичиңдеги сезимди айтат. Толкундан атасыз. Өзүң күрөшсөң, өзүң үчүн күрөшөт экенсиң да. Өзүңө өзүң жооптусуң. Бул жерде курама команда. Кыргыз эли турат артыбызда. Бул жерде жоопкерчилик чоң да. Толкундан атат, бизде да толкундануу болот. Балдардык болгондой эле. Анын баарын эми эртең жеңип чыгарбыз иншалла. Жаман эмес, жакшы баягы балдарды баарын белгилеп айтпайм, но бирок көбү жакшы абалда. Кудай буйруса жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз эркин күрөш боюнча машыгууга келгенбиз. Биздин улуттук курама командасы машыгып атат. Эртең буюрса старт. Бүгүн ошол салмакты кууп атышат, акыркы ошол машыгуулар. Анан биз биякта отурсак, легендарлуу биздин балбан Урангаилов агайыбыз убагында биздин улуттук курама командада машыганга да жетиштүү агайыбыз. Польша курама командасынын консультанты катары сизди чакырышкан. Ошол тууралуу да сурайын дегем агайымдай. Кызыктуу болот да. Биринчиден, бул жакта азыр кантип келип калдыңыз? Анткени бияка эркин күрөш болуп атпайбы кантипдачы? Ошо кызык болот да. Эми курама команда биз бир эле желек көтөрөбүз да. Мен биринчиден күрөштү абдан спортту тармагын абдан сүйөм. Патриот, кыргыз
мына Азат Мирахимов мени чакырды курама командага, кичине чемпионат Азияга колунан келишинче психологически восстановительный. Мен ушу акыркы учурда ушул тарапка аябай көңүл буруп атам. Восстановительный процесс жагына келгенде ал ар бир спорттун керектүү специалист да. Ошого жактан мен көп жылдан бери ушого массажды, остеопат, ушу сөк салганды, нервный системаны стабилизировать эткенди, травмалар болуп калат, майда чүйдө травмалар. Ошолорду кыска мөөнөттө ошону кайра калыбына келтирүү ушу тарапка көп көңүл буруп атам да. Мына азыр ошону сборный команда, курама командага ушу майда кичинекей травмалар болуп калса, мен ушуларга кичине жардам көргөзүп, кантип восстановить этишти, өзүмдүн тажрыйбамдан өткөн нерсемди уже бөлүшүп, эркин күрөшкө азыркы чемпионат Азияга мындай жардам көргөзүп атам да. Польшада деп укканбыз да, бирок азыр Польшадан мен 1 ай болду келгениме, ошо 1 ай жүрүп келдим. 1 айдын ичинде көп кызыктуу нерселерди көрдүм да. Аларда спортивный чоң базаларда ушундай специалисттер бар экен. Психологдор бар, диетологдор бар, восстановительный центрлер бар экен. Ошолорго спортсмендер ар кандай жаракат алып калса, кыска мөөнөттө кандай ыкмалар менен колдонгон мага ошо кызык болду да. Ошол жактан тажрыйба топтоп, бир ушу Кыргызстанга ушундай бир жакшы оборудованиялар бар экен. Мисалы, спортсмендерди кыска мөөнөттө же кичинекей травмаларды, чоң травмаларды ушу операциясы жок, жакшы восстановить эткенге ушундай бир жакшы ыкмалар бар экен. Ошону мен үйрөнгөнү бардым да. Бир чети алардын менден керектүү нерселер болсо, алардан сураштырып, мен өткөн баскан изимди, опытымды кичине тоже бөлүшүп атам да. сиздерден аларга эмне керек экен негизги ошол? Мени сурап атышат. Консултант катары мындай сиз мындай кеңеш берип атасыздар да туурабы демек? Алар менден сураганы биздин азиатский школа деген бар. Азыркы биздин азиатский школа жакшы бир тенденция алып келатат да. Бирок ушу олимпиадага жакындаганда уже башкача билим жактан жеңип кетип аткан көрүнүп турат да. Өзүңөр деле билесиңер, акыркы олимпиададан кичине кыска мөөнөттөрдө жетпей калды биздин балбандарыбызга. Ошо менин оюмча, ошо билим жактан дагы биз көбүрөөк басымдык жасап, билим жактан көбүрөөк тажрыйба алып, анан балдарга ошону биз колдонсок, менин оюмча бул аябай керектүү нерсе да. Алардан ошо мен бияктан эркен биздин күрөш азыркы өсүп аткан немеси ыкмалардын, анан генетикалык тармактардан биздики намного күчтүү болуп атабыз да, алардан караганда. Биздин тарыхыбызда, генетикабызда заложен экен. Баатырлык, балбандык, ушундай коркпоо, ушундай эмебиз генетика. Бирок европейцтер көбүнчө эмне жактан утуп кетет. Алардын генетикасы совсем бөлөк, алар билим жактан утуп кетет. Ошон үчүн менин оюмча ошо билим жактан көбүрөөк тажрыйба алып, балдарга азыркы кичине ушундай жетпей калган нерселерди колдонсок, менин оюмча олимпиададан жакшы ийгилик жаратат деп ойлойм да. Анан ошол негизги суроо, азыркы учурда демек сиз ошол маштыруучулуктан мындай четтеп калып турасызбы, өзүңөрдү четтетип мындай маштыруучулуктан кетип, ошол башка жактан караганда ошол консультант катары ошол өзүнө калыбына келтирүү системаларды мындай ойлоп табуу боюнча ошол менен азыр алектирбайсызбы демек? Мен азыр ушу машыктыруучу бул, конечно, менде өзүмдүн методикам бар. Мына ушу курама команда, грек-рим курама командасынын ичинде арасында жакшы биз жыйынтыктарды жараттык деп ойлойм. Но мага кичине убакыт азыраак болуп калды, көбүрөөк көрсөм. Мен ойлойм, мына азыркы биздин курама команданын машыктыруучулары мына жакшы Азиядан жакшы ийгилик жаратышты. Мен ойлойм, ошо келе жаткан Азия оюндарында, дүйнө чемпионаттарында жакшы ийгиликтер жаратат деп ойлойм да. Мен болсо бул тармакка эмне үчүн аябай углубленно киргим келип атат, ошо билим жагына басымдык. Өзүм кандидатскийдин жактагам,
билимим бар, тажрыйба. Ушул билимди дагы күчтөтүп, ушуга спортто аябай көйгөйлүү маселелер бар. Ошо восстановительный процесс деген бар да. Мындай айткандай, нукура, эч кандай химиясы жок, эч кандай эмелери жок. Ушундай нукура восстановительный процесстер бар да. Питание жактан, диетолог жактан, психология жактан. Мен ушул тармакты көбүрөөк изилдеп, ушундай тармакта иштейин деген оюм болуп атат да. Анан, конечно, биз ушул билимди алып келип, мен эле ушу биздин курама командага мен жардам көргөзөм, колуман келишинче. Мындай грек-рим эмес, эркин күрөш болсун, грек-рим болсун, ар кайсы мисалы биздин футбол болобу, хоккей болобу, мына ушул тармакта бизде ушундай специалисттерди даярдаганга мен оюмча өзүмдүн билимим менен бөлүшөм да. Сиз мынакей 2024-жылдын аягында келдиңиз улуттук курама командага, бирок кыска аралыкта ошол медалдар да болуп кетти. Дүйнө чемпионатында буга чейин болгон эмес жыйынтыктар болуп кетти да. Эми биздин ошо Бекзат Алмаз уулу алтын медалга эң жакын ошо болду окшойт. Чын айткандачы, Эрназар канча келген, бирок Бекзат схватка учурунда да утуп аткан кезинде дагы болду да. Анан кийин негизи сиз ушул улуттук курама команданын ичиндеги системадан эмнени негизи өзгөрткүнүңүз, сиз эмнени киргиздиңиз өзүңүздүн ошо Азамат Мирахимовдун бул системасы дегендей? Сразу эле келе калып дагы өзгөртүү кылыш биринчиден жалпы курама командага да кандай таасири тийип калуусу белгисиз. Ошол себептен баягы эми биздин школабыз 2014-жылдан бери жакшы түптөлүп келди. Биз ошол эле системаны улантып, баягы кандай десем, эч кандай бир от себя пока киргизе элекпиз. Ошол эле баягы школаны эле улантып эле ошондой эле дайындыктар менен келе атабыз. Жеке иштер болуп атат индивидуально. Балким ошол кандай болушу мүмкүн, жеке ар бир спортчу менен отуруп, бирок астыда азыр биз муну эми жеке бир тренердин колунда эмес, жалпы федерациянын, ошол эле спорт агентствонун башында ушундай бир сунуш кылдык. Азыр өздөрү инициатива кылып, мисалы азыр баягындай научно-исследовательский группа деген түзүлгөн жатат, мисалы ошону түзүшкөн жатат. Ал жерде баягы спортивный физиолог, спортивный биомеханик, спортивный методист деген сыяктуу ошол жерлерге азыркы заманбап, мисалы эң жөнөкөй кандай десек, датчиктер чыгат го азыр эми. Полар деген датчиктер чыгат. Спортчунун берине кылчытып кийгизип коесуң дагы. Спортчулар да, футболчулар да барго болду. Ошол жерде отурасың да, эч кандай тренировканы үзбөстөн баягы монитордо, экранда көрүнүп турат. Кайсы баланын баягы жагдайы кандай болуп атат. И аягында статистиканы чыгарып берет, ким кандай деңгээлде. То есть ошондой эме внедрять эткен аракет кылып атабыз азыр. Научный дейбизби? Ошол азыркы эң алгачкы пландарыбыздын бири. Азат ага, мындай эгерде сұрау болса, мындай ушул жылдын ичинде кандай өзүңүздө өзгөрүүлөр болду? Азат Мирахимовдун аң сезими, жашоого көз карашы, машыгууларга болгон көз карашы да өзгөрүп калса керек кичине, кадимкидей. Эми адам айтыппа, ар дайым өсүп өнүгүүгө умтулуш керек депчи. Анан эми биз деле ошол эме менен өсүп өнүгүүгө умтулуп эле баягы дагы где-то кандай бир салымыбыз кошо алабыз. Эми азыр саморазвитие деп коет эмеспи? Болуп атат. Ошол жактан дагы көп көңүл бурганга аракет кылып атам. Анан эми жалпы кандай десем, өзүмдүн состояниемди билбейм кандай сүрөттөй албайм. Ушул көп стресс болбой элеспи дегеним да? Жок, жакшы эле бар. Жакшы эле, стресс болбой эле. Анткени канча дагы мындай бул чоң мындай жоопкерчилик деген сөздөр бар да. Ооба. Эми буга чейин 15 жаштар арасында башкы машыктыруучу болуп келдик. Улук машыктыруучу деген. Анан 17 жаштар болду. Андан кийин 24-тө бияка сунушталды. Анан эми бардык жерде эле система бирдей эле, курак болбосочу. Эми, конечно, мен дагы ойлойм, бул жер дагы жеңилирээк. Анткени балдар уже профессионал деңгээлде. Жаш балдар эми бир аз караш керек, артынан айтыш керек, көрсөтүш керек дегендей. Буларга элементарный кээ бир нерселерди айтпайсың, өздөрү билет. Бул жактан наоборот жеңил болду деп ойлойм. Эми баягы результат жактан, конечно, келечекте баягы сен айткандай жүк бар. Ийгилик ага эми. Кармандуу болоюн. Рахмат сиздерге. Sport